өтер, кыйналган жандардын үнү жетер. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Бул сыноолор өтөт кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Сиздин бир сим-карта колдонгонуңуз, бир муктажды колдоп коргогонуңуз деген уран менен Жүрөк уясы кайрымдуулук фонду Москва шаарында дагы бир муктаж үй бүлөгө Бишкек шаарынан сонун бир үй белек кылуу иш-чарасын өткөрүп жатат. Биз ушул жерде сиздер үчүн бир кыска маалымат берүүнү туура көрдүк. Бул кандай сим-карта десеңиздер, кадимки эле биз күнүмдүк турмушта колдонгон Теле2 сим-картасы Москва шаарында баарына белгилүү. Ошол сим-картаны колдонуу менен сиз ай сайын төлөм аткарганда, ошол сиз төлөгөн төлөмдүн канча бир пайызы кайрымдуулук иш-чарасына жумшалат. Ошондуктан баарыңыздарга бул сим-картаны алып колдонууга чакырып кетебиз. Бүгүн дагы үйгө муктаж болгон, мүмкүнчүлүгү чектелген Асман деген биздин бир тууганыбыз өтө кубанычта болуп турган чагы. Алдыда сиздер менен чогуу күбө болобуз. Датгастро биздин компания, бул жерде силердин аты жөнүңөр жана номериңер. Бул жерде көрсөк болот, дата активация кайсы убакыттан бери абонент Теле2 сим-картасын колдонуп келет. Жана андан кийинки графада ошо колдонуп келген кезден баштап, мисалы бир номерди алсак, 18 декабрь колдонуп баштаган экен 23 жылы. Ошол кезден баштап, получается, 5 айдын ичинде короткон акчасынын 20% 296 рубль. Ал эми апрелде колдонгон каражаттан 65 сому рубль бул Датгастойго келип түшкөн. Ошентип көрсөк болот, ошол кичинекей акча чогулуп атып, табиялап берет, ал падышадай уулдар төрөп берет. Ошолордун катарында мынау кыргыз элинин Курманжан Датканын кыз сайкалдын урпагы экенин, ошончо Россия жеринде жүрсө дагы Гүлай эжем Асман ушундай тарбиялап баардыгыбызды таң калтырды. Биз бул нерсени алып чыгып дүйнө элин таң калтырышыбыз керек. Себеби кыргыздын кыздары ушундай чыдамкай, мээримдүү, боорукер. Чынын айтканда, Асманды мен мындай акылым жетпейт, 19 жыл эмес, 19 күн чыдабайт экенмин, мен өзүм ойлонуп көрсөм. Гүлай эже, сизден Алла таалам ыраазы болсун. Мен жигиттик намысы менен тазим кылам сизге жеке. Бүтүндөй кыргыз эли сизге тазим кылат. Ар дайым ушундай күчтүү болуңуз, эч качан тайманбаңыз. Сиз бардык бүтүндөй кыргыз элин таң калтырып койдуңуз. Чоң рахмат эжеке сизге. 5 миллиондон эмес, 7 миллион калкыбыз. Келгиле кыргыздын урпагын улай тургандар, антип арчы биз ыйлайлы болчу. Биз көкүрөгүбүздү тосойлу, булар ыйлабыз. Биз келгенибизге почти что 20 жыл болуп атат Москвага. Эми көп күндөр башыбыздан өттү. Баламы сүдүрүп, поликлиникаларга барып. Колума акыркы 500 сом кармап алып, баламы дарылап койгулачы десем, документим жок. Эч ким кабыл албайт. Мен ошентип баламы сүдүрүп жүрдүм да, тияка, бияка. Анан ошо коридордон бир калмычка врач өзүнүн телефонун берет. Мына меники, мен сага барып турам деп, карда, жаанда бир тыйын албай ошол врач келип жүрдү да. Адамдын жакшысы улутуна карабайт экен, мыкты адамдар көп экен. Ошо арабаны сүдүрүп алып, мен канча күндөрдү өткөздүм ошол жерде. 20 жылдан бери. Анан былтыр Абжалил келип, ушундай жакшы сөздөрүн айтып, эже алып кетебиз сизди деди. Асман айткандай биз экөөбүз шыңырап сүйлөштүк. Биздин бактыбызды бирөө тырс деп сындырып коя тургандай болуп кетти. Каттык сүйлөсөк бирөө угуп эле ошондо айттыбы?
чындап боло экен деп балам экөөбүз как будто ошол жерден деле бирөө угуп ала тургандай шыбырайбыз. Көз тийип кете тургандай күттүк, ушу 1 жыл болуп атат. Мына 1 жылдан бери жүрөгүбүздө приятный ощущение жүрдүк, күттүк. Кудай кааласа барат экенбиз. Эмне үчүн элдер чек арасын неме кылат, мамлекеттин түптөйт. А үй деген ошол мамлекеттин ичиндеки ар бир пенденин өзүнүн мамлекети. Ошол жерде өзүнүн закону болот, өзүнүн эркиндиги болот. Ана болот бала. Анан алсыз балдардын ичинен ан сайын ден соолугу ушундай чектелүү болуп турса, саксаңдап аяка чуркап, бияка чуркап, же болбосо буну кимдир бирөөнүн колуна таштап коюп, баламы бактысыз кылгым келбеди. Өзүмүн канатым астында канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай, аз болсо да саз кылып, акыл насаатымы берип, өзүмүн энелик мээримими берип, канчалык акылым болсо ошого берип, баланы ушу өксүтпөй чоңойтоюн дедим да. Ошон үчүн материальный жакка көп меме кылган жокпуз биз. Акчаны айырбетин иштелип жүрө бербедим да мен. Баламын жанында жүрдүм, ушуну балам түшүндү. Иши кылса кичине жерде алыбыздын жетишинче жашадык да. Рахмат. Биздин апамакыбыздын жүрөгүбүз ката чындап эле жүрөгүбүз уябызды табып коюп жылуу болуп үйүбүздө апамакыбыз ошол темандагы секен шуулап сүйлөшүп эле жүрдүк. Рахмат. Аябай жакшы болот экен. Биз Асманга Бишкек шаарынын жакшы районунан үй дайындап, бүгүн учуп келдик. Мен келип эле түз ушул жерге сиздер менен жолугуп отурабыз. Асмандын үйүн Кудайым буйрса жүрөк уясы деген биздин өзүбүздүн YouTube канал бар. Ошол каналга кирип, катталып, бөлүшүп ошол жерден көрөсүздөр. Мындан кийин Асмандардын жашоосун 100 десем жаңылышам, канчалык болбосун мурунку жашоосун эсинен чыгарганга бүт күч аракетибизди, илимибизди, акылыбызды жумшап келип отурабыз. Бактылуу болуңуздар, бар болуңуздар, эч бир кыргыз ыйлаган кыргызды көрбөйлү, өзү негизи эле эч адам баласын ыйлаганын көрбөйлүчү, ар дайым жүзүңүздөрдөн жылмайып кетпесин. Ушундай узак жерде жүрөсүздөр, элим жерим деп мамлекетке кошкон салымыңыздар аябай чоң эбегейсиз. Биз дагы 2003 жылы 27 мартта 310 өткөндө келгенбиз. Бизде Москвага ал убакта 19 жаштагы кичинекей бала элек. Бүгүн ошондо кичинекейибизден бул нерсе кече бүгүн эле келип калган эмес. Ач бала менен ток бала ойнобойт дейт. Ойносо да ток бала эчтекени ойлобойт дейт. Биз да ач калганбыз, кеч калганбыз. Көрсө Алла Таалам жөндөн жөн ач калтырбаптыр, кеч калтырбаптыр да. Бизди ушул жака тарбиялаптыр. Калган өмүрүбүздү Алла Таалам канча өмүр берген болсо, ошону мен өзүм алып бергем. Мен калган өмүрүмдү толук ушундай жака жумшайм. Канча өмүр берген болсо, мен ушу менен бактылуумун, ушул иш менен. Мен ушундай адамдарга бир пайдалуу болсун деп, жакшылыктын ачкычы, жамандыктын жапкычы болгону бизге насип кылсын, баарыңыздарга насип кылсын. Ушул жерде отурган баардыгыңыздар бир сим-карта иштетип коюп, ошондой соолукка толук шерик болуп атасыздар. Ошол кандай үй, бир үй сим-карта алып берип коймон, бир адамды үйлүү кылып койгондой соолукка сөзсүз себеби ниетибизден болуп атат. Ар бир адам бир токой өрттөнүп атса, бир чабалекей суу алып учуп кетип атыптыр. Аны көргөн бүркүт айтыптыр, ушундай чоң токой өрттөнүп атса, сен барып өчүрүп бере белең дептир. Десе аны чабалекей айткан экен, мен өзүмдүн вазифам, өзүмдүн милдетим аткарып атам депчи. Ошон үчүн ар бириңиздер четте карап тургаңыздар. Сиздердин кандай сим-карта иштетип аткандар, кандай ишке себепкер болгонуңуздарды аз күндөрдө толук көрөсүздөр. Кандай ишке себепкер болгонун. Бул менин же башка бир адамдын жеке иши эмес, бул бардыгыбыздын кылган ишибиз. Бардык жүрөк уясы бизнес долбоорунда бир аз түшүндүрүп кете турган болсок, бул Алла Тааланын бизнеси. Мына урматтуу мекендештер, Асман менен Гүлайым эжекебиз ушул жерде жашашыптыр. Мына көрдүңүздөр, китептердин бүт баарын окуп, сувенирлердин баардыгын тизип, ушундай бир жашоого умтулган, кызыгуусу дагы өзгөчө жогору бала экен да. Мына ушул компьютерде өзү жазып, бүт баардыгын монтаждан бери жакшы билет экен. Мына караңыздар, ушул жерде 19 жылдык өмүрүн эжекебиз ушул баланы карап, ушул жерден өткөрүптүр. Эжекебизге да Алла ыраазы болсун, көрүп, бүгүн Кыргызстандан үй алып кетип баратканына биз да өтө кубанычта болуп турабыз. Ошондуктан баарыңыздар жакшылыкка салым кошуп, ушул теледубаны экранга номерлерди коюп коебуз. Ушул номер аркылуу алып,
сим карталарды иштетсеңиздер, Кудай бурса сиздер да мына ушундай бир үй бүлөнү бактылуу жана үйлүү кылган болосуздар. Бисмилля. Мына урматтуу мекендештер, азыркы учурда мына подъездде турабыз. Гүлай эжекебиз, Асман энибиз Кыргызстанга жолго чыгып атышат. Бул жакта азыр бүт жүктөрүн салыштырып атат. Азыр жашаган жерин да көргөзөбүз. Эжеке, кубанычыңызда кандай болуп атат? Чек жок болуп атабы? Кармап эле турайын. Кармап эле турайын. Эми кубаныч чек жок. Чек жок. Кандай сезимдериңиз? Өтө сонун сезимдер. Бардыгыңарга ошондой сезимди каалайбыз. Бардыгыңарга. Мына ушул сиздерге себепчи кылган Алла Таалага биринчиден ыраазычылык, ушул жүрөк уясы долбооруна терең ыраазычылык. Бар болуңуздар. Асмандын өзүнөн сурайын, кандайсың? Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр, баары жакшы. Кандай болуп атат сезимдер? Ой, бир башкача сезимдер болот экен. Словами не описать дейт орустар, ошондой болуп атат. Жакшы. Эми чоң рахмат сиздерге, Абижали байкеге, жүрөк уясына, жүрөк уясы компаниясына, уюмга баарыңыздарга чоң рахмат. Ошо телеймин Кыргызстан өнөкөй мамлекеттерден болуп, бүт бардык кыргыз үй бүлөлөр өзүнүн үйлүү окуганын каалайт элем. Мына азамат айтканыңыздар келсин, Эми сүйлөшүпсүз. Жүрөк уясы долбоору тарабынан Теле2 сим картасын колдонгула, бизге окшогон элдерди бактылуу кылгыла. Андан эчтеке кетпейт, ушу ар бир адам ушу кичине болсо да өзүнүн салымын кошсо деп суранабыз. Мына урматтуу мекендештер, бул үй бүлөнүн кубанычында чек жок. Мына ушул үй бүлөгө үй алып берип жаткан, себепчи болуп аткан инсандардын бардыгына Алла Таала өзү ыраазы болгон болсун дейли. Анан эжеке кичине биздин Бекзат деген досубуз бар эле, стоматолог врач. Ошол досубузда бир аз аманатын берди эле, биз өзүбүздүн аманатыбызды кошуп ушул кичине жолго суу, чай пайга алып коесуздар, мына Кудай кааласа. Жакшы жетип алыңыздар, үйгө барсаңыздар, Кудай буйрса ал жактан да мына Абижал агам өзү баш болуп тозуп алып, бүт бардыгын жайгаштырса, анан дагы видеолор менен бөлүшөсүздөр, Ак жол жакшы жетип алыңыздар. Бекзат менин укамда өзүм. Бекзат укаңыз бар, мына жерде келсеңиздер. Айтты эле, Бекзат тынбай келип аттым деди эле. Асман Бекзаттын атынан да салам, Кудай кааласа. Бекзат байкесиге Кудай ыраазы болсун, бизди дайыма эстеп турдуңуз. Эсиңизге ийгилик, оорубаңыз. Ак жол сиздерге дагы жакшы жетип алыңыздар. Асман байланышта болобуз, Кудай кааласа. Алла Таалам кандай ниет максаттар менен мекенибизге жөнөгөн болсок, Алла Таалам өзү колдосун, коргосун. Эч бир энелер, эч бир карындаш, эч бир бөлжак көбүнбөсүн. Кыргызстанда ар дайым жылмайган, өзүнү сыйлаган, урматтаган, бири-бирибизди адамдык укугубузду бийик койгон мамлекетте жашоо насип кылсын. Башка тоймою бар дейт, бирок башка тоймой жок дейт. Келгиле бирибизди өзүнүн карегине сактайлы, элибиз, жерибиз аман болсун, мамлекетибиз өнүккөн мамлекеттерге айлансын. Ошого ар бирибиз салым кошконго Алла Таала насип кылсын. Сак саламат мекенибизге жетип алайлы, аман болойлу. Аллага амин.